Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына Аллах Таала бизге парз кылган Рамазан айынын орозосуна дагы саналуу күндөр, саналуу сааттар калды. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул айды жакындаган кезде сахабаларына сүйүнчүлөгөн. Кад жаакум шахру Рамадан, силерге Рамазан айы мына кирип келди. Шахрун мубарак, бул Рамазан айы берекелүү ай. Ифтарадаллаху алейкум сияма, бул айдын орозосун Аллах Таала силерге парз кылды. Яфтаху фихи абуабул жанна, бул айда бейиш эшиктери ачылат. Ва яглиқу фихи абуабул жахим, тозок эшиктери жабылат. Ва тагуллу фихи шаятин, шайтандар чынжырланат, кишенделет. Фихи лейлатун хайрун мин альфи шахрин, бул айда бир түн бар, ал түн 1000 айдан жакшы. Ман хурима хайраха фақад хурим, ким бул айдын жакшылыктарынан куржалак калган болсо, чындыгында куржалак калыптыр. Мына ушундан билинет, бул айдан кимдир бирөө өз парзын өтөп, көптөгөн жакшылыктарга, соопторго жетишип чыгат экен. Кимдир бирөө сооптордон куржалак калып, жакшылыкты колдон чыгарган болот экен. Мындай инсандарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мурду жерге ишкалансын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга каршы дуа кылып жиберген. Ошондуктан бул Рамазан кимдир бирөө үчүн акыркы Рамазан болуусу дагы мүмкүн. Мына бул Рамазан айына кээ-бир туугандарыбыз, кээ-бир биз таныбаган кээ-бир мусулмандар жетпей калды. Ошондуктан бул Рамазан айына жеткиргенине Аллахка көптөгөн шүгүрлөрдү айтуубуз керек экен. Рамазан орозосунан максат эмне? Биз эмне үчүн орозо тутабыз? Рамазан айынын орозосу тууралуу көптөгөн хадистерди, аяттарды уккансыздар, окугансыздар. Эми биз үчүн бир эле амал кылуу калды бизге. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде муну парз кылган. Эң биринчи Аллахка парзымды өтөп жатам, парзымды өтөп тутуп жатам деген нерсени ниетте тутуу керек. Анткени пенде Аллах Таала хадиси кудусиде айтат: мен ага парз кылган амалдар аркылуу жакындайт дейт. Парз ибадатты аткарбай туруп Аллахка жакындоо мүмкүн эмес. Парздарды аткаргандан кийин пенде нафил орозолорду, нафил намаздарды окуу менен Аллахтын эң сүйүктүү, эң жакын пендесине айланат экен. Дагы айта турган нерсе, орозо бул жеп ичүү эле эмес, жеп ичүү эле эмес, жеп ичүү эле жатып кала турган ай эмес. Бул ай ибадат айы, ибадат мезгили болуп саналат. Мына соодагерлер соодасынын мезгили келген убакытта кандай иштейт? Күнү түнү жанын коерго жер таппай аябай каттуу иштейт. Ошондуктан бул дагы Рамазан айы дагы бул сооптор, жакшылыктар айы экен. Ошондуктан сооптордун мезгили экен. Аллахтын фазилети ырайымы менен алхамдулилла бул айга кирип келе жатабыз. Бул айдын ар бир күнү, күндүзү жана түнү берекелүү болгон ай. Кала берсе, ар бир минуту, сааты берекелүү болуп саналат. Өткөн салихиндер Рамазан айынан алдын 6 ай мурда Аллахка дуа кылып, бизди Рамазанга жеткиргин деп Рамазан айына даярдана башташкан экен. Эми алардын даярдыгы ибадатка болгон даярдык болгондо, азыркы кезде биздин даярдыктар жеп ичүү даярдыгы болуп калган. Рамазанда эмне жейбиз, эмне ифтарларды кылабыз, кандай тамактарды жейбиз деген мына ушундай пландарды түзүп жиберебиз кээде. Кудум ачарчылык башталгандай. Аллах өз сактасын. Рамазан айына даярдык бул ибадатка даярдык. Рамазан айы бул ибадат айы, жеп ичүү айы эмес, амал кылуу, күндүзү орозо тутуп, түнү ибадатта тура турган ай экен. Пенде Рамазан айында чыныгы кулдугун сезет, кулдугун билет. Эч ким көрбөсө дагы Аллахтан коркуп, бир жерге жашырын бир жерге кирип, жеп койбойт, ичип койбойт. Анткени анын жүрөгүндө, анын оюнда мен Аллах Таала көрүп турат деген нерсе ошол жүрөгүндө бар. Ошондуктан ал жашырынып же бир жерге кирип, жеп ичип албайт. Аллахтан коркот, Аллахка таква кылат. Ошондуктан жакшылыкта мелдеше турган ай экен. Анткени бул айда сооптордун
берилүүчү, соопторго берилүүчү чектер, мындайча айтканда сандар алып ташталат. Инсан миллиарддаган, миллиондогон соопторго жетүүсү мүмкүн бул айда. Жана ошондой эле инсан Рамазандан таква инсан болуп чыгууга аракет кылуу керек экен. Ошондуктан ар бир ибадаттын дагы натыйжасы бул таквалуулук болуусу керек экен. Жана ошондой эле күнөөлөрдөн тазалана турган ай экен. Бул ай кечирим ай экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbi." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким Рамазан айынын орозосун иман менен жана Аллах Тааладан ажыр сооп үмүт кылган абалда кармай турган болсо, мурдагы күнөөлөрү кечирилет" дейт. Хадиске көңүл буруңуз. Ким Рамазан айыны иман менен кармаса дейт. Мындайча айтканда, ошол иманы таухидке негизделип, Аллахтын бирлигине иман келтирген абалда, Аллахка эч бир нерсени шерик кошпой, Аллахтын бирлигине иман келтирип, мына ушул нерсени тастыктап, Аллах Тааладан сооп үмүттөрдү үмүт кылган абалда Рамазан айынын орозосун кармаса, мурдагы күнөөлөрү кечирилет экен. Ошондуктан ар бир ибадаттын башаты бул таухид болуп саналат. Эгер инсандын ибадаттары таухидке негизделбесе, намазы болсун, орозосу болсун, ажылыгы болсун, ал бекер болот. Мындайча айтканда, daarатсыз намаз окуган сыяктуу инсан эле бул. Daarat намазда кандай шарт? Тазалык намазда кандай шарт? Тазалык, daarat намаздын шарты болгондой эле, бул таухиддагы ибадаттардын шарты болуп саналат. Анткени ибадат кабыл болуусу үчүн таухид шарт кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде айтат: "Ас-салаватул хамс вал жум'ату илал жум'a ва рамадан иля рамадан мукаффиратун ма байнахунна иза ижтанабал кабаир." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: 5 вакыт намаз дейт. Жумадан жумага чейин дейт. Эми бир вакыт намаздан экинчи бир вакыт намазга чейин, пешинден асырга чейин, асырдан шамга чейин дегендей. Жумадан жумага чейин, Рамазандан Рамазанга чейин күнөөлөр кечирилип турат дейт. Инсан мына ушул ибадаттардын фазилети себеп кечирилип турат экен күнөөлөрү, тооба кылбаса дагы. Эгер ал чоң күнөөлөрдөн алыс болгон болсо. Жумхур аалымдар, салих амалдар чоң күнөөлөргө каффарат болбойт деп айтышат. Рамазан айы келсе дагы, эгер инсан ичкен арагына, кылган зынасына же уурулугуна өзүнчө бир тооба кылбаса, анын туткан орозосу же бир салих амалдары каффарат болбойт. Ошондуктан каффарат болуусу үчүн инсан чоң күнөөлөрдөн алыс болуусу керек экен. Ошондуктан бул Рамазан айы тооба айы. Ошондуктан бул айда көбүрөөк тооба кылганга аракет кылуубуз керек экен. Рамазан айына тооба менен кирип келсек дагы өтө сонун. Шайтан бул Рамазандан кийинки шайтан айтат да келип, бул Рамазандан кийинки Рамазандар бар. Кийинки Рамазанда дагы күнөөлөрүң кечириле берет. Азыр шашпа деген мына ушундай ар кандай азгырыктарды салып инсанды үмүтсүздүккө түшүрөт. Балким бул Рамазан биз үчүн же сиз үчүн акыркы Рамазан болуп калуусу мүмкүн. Ошондуктан шайтандын азгырыгына азгырылбайлы, Аллах өзү сактасын. Ибн Жаузи рахимахулла айтат: өлгөн адамдардан суралса, эмне тилегиңер бар деп алардан суралса, алар Рамазан айына жетип бир күн ороза кармасак, же бир рекет намаз окусак деп жооп беришет экен. Мына алардын кыялдарын караң, алардын арзууларын караң. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүк мына азыр биз тирик инсандарда бар. Мына кыямат күнү Араф элдери болот, акырет күнү. Алардын соо менен күнөөсү бирдей болуп калат, же бейишке кирбейт, же тозокко кирбейт, ортодо калып кетишет. Мына ушул инсандарга бир жолу субханаллах деген айтуу жетпей калат экен. Бир жолу субханаллах деп айтып койсо бейишке кирип кетишет экен. Бир сооп жетпей туруп калат экен да. Ошондуктан Аллах Таалага бар нерсе жеңил. Аллах баарыбызды кечирсин. Ошондуктан бул Рамазан айы мындай тирүүлөр үчүн чоң бир мүмкүнчүлүк. Катып кеткен жүрөктөр жумшарат бул айда. Аллахтын райымы кенен. Аллах тооба кылган инсандардын күнөөлөрүн, тообаларын кечирет. Инсан жердин кабыгы толо күнөөлөрдү жасап жиберсе дагы Аллах Таала кечиремин деп айткан. Эгер мага ширк келтирбесе.